büyük bir inanç, anlam ve değerler krizi yaşamaktadır. Böyle bir vasatta babamız tağılımı tereң tағы bir sözünde mahabbat dәмін татпаған, жар сүйіп, қызығын көрмеген, үйін ойлап, дүние таппаған, ойсыз, қамсыз шайтандыққа бой алдырғаннан иман қашады деп тыңдаушысына терең ой тастайды. Мана биздин ата-бабаларыбыздын жашоосундагы бизге көрсөткөн таалим тарбиясына, алардын накыл, макал, үрп адат, када салтына көңүл бурсаңыз, бардыгы келип эле мына шарияттын негизинде анын таалим тарбиясында бизди тарбиялап келген. Аталарыбыздын тарбиясына көңүл бурсак, мына бардыгыбыз түрки элдер биздин ата-бабаларыбыз боз үйдө жашап келишкен. Боз үйдүн ичинде 10-15 баланы татнакай тарбиялап келишкен. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын үй бүлөлүк таалим тарбиясында ошол ата-бабаларыбыздын тасаввуф жолундагы, сопулук жолундагы жумшактык менен бизге көрсөткөн таалим тарбиясы өтө маанилүү. Андыктан урматтуу жыйындын катышуучулары, сөзүмдүн акырында ушул Хожа Ахмет Ясави жана руханий мурас аттуу конференцияга биз ийгиликтерди каалайбыз. Мана ушундай татнакай иш-чараларды уюштурган, диний башкарманын башында турган урматтуу Азирет Нарузбай Таган улуу Азиретке чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана конференцияга ийгиликтерди каалайбыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.